Zikirдің пазилети. Хафиз бин Кайим белгілі хадисче, ал зикирдің пайдалары туралы араб тілінде бір манилу Аль-Вабилус Сайиб деген кітебін жазған. Ал ошол кітебінде зикирдің 100-ден да ашығырақ пайдалары бар деп айтқан жана, алардың 79-ын санап кеткен. Алар қысқаша бұл жерде тартиби менен келтирилет. Алардың көпчілігі бір нече пайдаларды өзіні қамтығандығы еске алына тұрған болса, анда алар жалпысынан 100-ден да ашат. Биринчи, зикир шайтанды алыстатат жана анын күчүн сындырат. Экинчи, Алланын ыраазычылыгынын себеби. Үчүнчү, жүрөктөгү сарсана жана кайгы муңду кетирет. Төртүнчү, жүрөккө канааттануу жана кубаныч пайда кылат. Бешинчи, денеге жана жүрөккө күч берет. Алтынчы, жүздү жана жүрөктү нурлантат. Жетинчи, ырыскыны өзүнө тартат. Сегизинчи, зикир кылуучуга сүр жана таттуулук кийими кийгизилет. Мындайча айтканда, аны көргөн киши сүрдөнүп жана ага кандайдыр бир таттуулук насип болот. Тогузунчу, Аллага болгон сүйүүнү пайда кылат. Ошол сүйүү гана исламдын руху жана диндин меркеси, толтосу, бактылуулуктун жана кутулуунун булагы болот. Ким Алланын сүйүүсүнө жеткиси келсе, анда ал көп зикир кылсын. Илим алуу жана аны кайталоо илимге эшик болгон сыяктуу. Алланын зикири да анын сүйүүсүнүн эшиги болот. 10. Зикирдин себебинен ихсан, Алла мени ар дайым көрүп турат деген сезим даражасына жеткире турган муракаба берилет. Мына ушул даражанын себебинен пенде Алланы көрүп тургандай ибадат кылуу сезимине ээ болот. Ушул даража суфилердин башкы максаты. 11. Алла тарапка кайрылууну пайда кылат. Анын себебинен акырындык менен пендеге бардык нерседе Аллага гана коргоочу жана сактоочу деген сезим келет жана бардык кыйынчылыкта Аллага гана анын көңүлү бурулат. 12. Алланын рахматына жакындоону пайда кылат. Зикир канчалык көп болсо, пенде ошончолук Алланын рахматына жакындай берет. Зикирге канчалык кайдыгерлик көбөйгөн сайын, пенде ошончолук Алланын рахматынан алыстай берет. 13. Алланы таануу илимине эшик ачылат. 14. Алладан коркууну жана анын улуулугун жүрөктө пайда кылат жана Алла көрүп, билип турат деген сезим пайда болот. 15. Алланын сарайында сенин эстелишиңе себепчи. Ыйык Куранда айтылган: "Мени эстегиле, мен да силерди эстейм." Жана хадисте айтылган: "Ким мени өзүнчө эстесе, мен да аны өзүмчө эстейм." Булар мурда аяттар жана хадистерде келтирилген. Эгерде зикирде мындан башка да пайдалары жок болгон күндө деле, ушул эле пайдасы анын кереметтүү жана улуу болушуна жетиштүү. Ошондой болсо да, зикирдин башка да көптөгөн пайдалары бар. 16. Ал жүрөктү тирилтет. Хафиз бин Таймия рахматуллах алейхи айткан: "Балыкка суу кандай керек болсо, жүрөккө да зикир ошондой керек болот." Балык суусуз кандай абалда каларын элестетип көргүлөчү. 17. Жүрөк жана рух үчүн азык. Эгер ал экөөнө азыктары берилбесе, анда кандай болот? Бул азыктанбаган дене сыяктуу болот. 18. Жүрөктүн датын тазалайт. Хадисте да келген: бардык нерсени өзүнө жараша дат жана чаң басат. Жүрөктүн даты жана кири бул нафс каалоосу жана кайдыгерлик. Зикир болсо, ушуларды тазалоо үчүн кызмат кылат. 19. Каталарды жана күнөөлөрдү тазалайт. 20. Алла тараптан келүүчү пендедеги тынчсызданууну жок кылат. Анткени зикирдин жоктугунан кайдыгер пенденин жүрөгүндө Алла тараптан келген тынчсыздык болот. 21. Пенденин кылган зикирлери аны Алланын аршынын 4 тарабынан эскерип турушат. 22. Кимде ким рахаттуу учурларда Алла Тааланы эстесе, анда Алла Таала аны кыйынчылыкта эстейт. 23. Зикир Алланын азабынан куткарууга себепчи. 24. Алланын мээриминин жана сакинасынын түшүүсүнө себепчи. Периштелер зикир кылуучуларды курчап алышат. 25. Зикирдин берекесинен тил ушак сүйлөгөндөн, калптан, сөкүнүүдөн, бекер сөздөрдөн сак болот. Байкоолор жана тажрыйбалар көрсөткөндөй, кимдин тили зикирге көнүп калган болсо, ал ошончолук көптөгөн каталардан сак болот. Ал эми кимдин тили зикирге көнбөгөн болсо, ал ар кандай пайдасыз сөздөр менен алек боло берет. 26. Зикир жыйындары бул периштелердин жыйындары. Ал эми бекерчилердин жана зикирге кайдыгерлердин жыйыны бул шайтандардын жыйыны. Эми адам өз ыктыярында эки жыйындын кайсынысын кааласа тандап алсын. Бирок ар ким өзүнө жаккан гана нерсесин тандап алат. 27.
Зикирдин себебинен зикир кылуучу да, анын жанында олтуруучу да бактылуу. Ал эми зикирден кайдыгер болуучу же бекер сөздөр менен алек болуучу өзү да жана анын жанында олтуруучу да бактысыз. 28. Зикир кылуучу кыямат күнү өкүнүүдөн сак болот. Себеби хадисте айтылган: Алланын зикири жок болгон ар бир жыйын кыямат күнү өкүнүүгө жана зыянга учурууга себепчи болот. 29. Эгерде пендеге зикир кылуу менен бирге жалгыздыкта ыйлоо да насип болсо, анда кыямат күнүнүн ысыктыгында ар ким өз жанын калкалоого жай таппай турган учурда ал пенде Алланын аршынын көлөкөсүндө болот. 30. Зикир менен алек болуучуларга Алладан дуа кылып суроочулардан да көбүрөөк нерсе берилет. Bir хадисте Алла Тааланын сөзүнөн көчүрүлүп айтылган: Менин зикирим кимди дуа кылуудан тоссо, анда мен ага дуа кылуучулардын сураган нерсесинен да артыгыраак нерсе берем. 31. Зикир ибадаттардын эң жеңили болсо да, бирок бардык ибадаттардан артыгыраак амал. Себеби тилди кыймылдатуу дененин башка мүчөлөрүн кыймылдатуудан жеңил. 32. Алланын зикири бул бейиштеги көчөт. 33. Зикирден башка эч бир амалга зикирге убада берилген кечирим жана белектер сыяктуу убада берилген эмес. Bir хадисте айтылган: Ким кайсы бир күнү 100 жолу төмөндөгү дуаны окуса, анда ага 10 кулду азаттыкка чыгаргандын сообу берилет. 100 жакшы иш кылды деп жазылат. 100 күнөөсү кечирилет жана кечке чейин шайтандын азгырыгынан сак болот жана андан да көбүрөөк амал кылуучудан башка эч ким андан артыгыраак боло албайт. Ал дуа: Ла илаха иллаллаху вахтаху ла шарика лаху лахул мулку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир. Алладан башка ибадат кылууга татыктуу зат жок. Ал жалгыз, шериги жок. Бул дүйнөнүн жана ахиреттин бийликтери ага гана таандык жана бардык атактан ага гана болсун. Ал бардык маклукаттардан күчтүү. Ушул сыяктуу мындан башка көптөгөн хадистерде да зикирдин эң жакшы амал экендиги билинет. 34. Зикирге туруктуу болуунун берекесинен адам өзүн өзү унутуудан сак болот. Бул өзүн өзү унутуу эки дүйнөдө тең бактысыздыктын себепчиси. Анткени Алланы эстөөнү унутуу бул өзүн өзү жана өзүнүн бардык кызыкчылыгын унутууга себепчи болот. Ошондой эле Алла Таала айтат: Алланы унуткандардан болбогула, Алла алардын өздөрүн унуттуруп салган. Дал ошолор бузукулар. Хашир сүрөсү 19-аят. Мындайча айтканда алардын акылы иштебей калып, өздөрүнө болгон чыныгы пайданы түшүнбөй калышты. Адам өзүн унутуп калган учурда ал өзүнүн кызыкчылыктарына кайдыгер болуп калат. Бул көрүнүш болсо кыйрап жок болуунун себепчиси. Мисалы, эгерде бирөөнүн эгин талаасы же багы болсо, бирок ал унутуп калгандыгынын себебинен ал экөөнү тең карабай койсо, анда албетте алар эч түшүн бербей курап калат. Мындай көрүнүштөн сактануу үчүн пенденин тили Алланын зикири менен ар дайым нымдалып туруусу керек. Зикир пендеге ушунчалык сүйкүмдүү болгондуктан, катуу суусаган учурда суу, ач калган учурда тамак, катуу ысыкта жана катуу суукта ал үчүн турак жай жана кийим болсун. Балким Алланын зикири андан да артыгыраак даражага татыктуу. Ошондуктан бул нерселердин жок болуусунан, рух жана дилдин жок болуусунун карама каршысында дененин жок болуусу эч нерсе деле эмес. 35. Зикирди пенде төшөктө да, базарда да, ден соолук чың учурда да, оорулуу учурда да, жыргалчылыкта жана рахаттанууда да, кыскасы, кандай абалда кылса, анда анын даражасы көтөрүлөт. Мындан башка эч бир нерсе дайыма даражанын көтөрүлүшүнө себепчиси боло албайт. Ошондуктан жүрөгү зикирдин нуру менен нурланган пенде уктап жаткан убакта да зикирден кайдыгер болуп, түнү бою уктабай чыккан пендеден да жакшыраак. 36. Зикирдин нуру пенде менен бул дүйнөдө да жана кабырда да бирге болот. Ал эми акыретте болсо, Сират көпүрөсүндө пенденин алды жагында жүрөт. Алла Таала мындай дейт: Өлүк болгон кезинде биз аны тирилттик жана адамдар арасында жүрө турган бир нур бердик. Караңгылыкта жүргөн жана андан чыга албаган бирөө сымал. Аяттагы эки пенденин биринчиси Аллага ыйман келтирген жана аны сүйгөн, ошондой эле аны таануу жана аны зикир кылуу менен жүрөгү нурланган момун. Ал эми экинчиси болсо, ушул нерселердин бардыгынан кур калган пенде. Чындыгында бул нур өтө орчундуу нерсе. Мына ушунда гана толук бактылуулук бар.
Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам нурду талап кылууда жана аны дуа кылып суроодо чектен өтө ашырып жиберет эле. Ошондой эле өзүнүн денесинин ар бир мүчөсүнө нурду талап кылат эле. Бир нече хадистердеги дуаларда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам нурду мындайча дуа кылып сураган: "Эй Алла, менин этимди, сөөктөрүмдү, булчуңдарымды, чачтарымды, теримди, кулагымды, көздөрүмдү, үстү жана асты жагымды, оң жана сол жагымды, алды жана арты жагымды нурдуу кылгын. Ошондой эле менин өзүмдү да толук менен нур кылгын. Ошол нурга жараша амалдарда да нур болот. Кээ бир адамдардын жакшы амалдары күндүн нуру сыяктуу нурдуу болуп, асманга чейин көтөрүлөт. Ушундай эле нур кыямат күнү алардын жүзүндө болот." 37. Зикир бул суфизмдин негизги тартиби жана анын бардык жол жоболорунда өнүккөн. Зикирдин эшиги кимге ачылган болсо, анда ал үчүн Алла Таалага жетүүчү эшик ачылды. Ал эми ким Аллага жеткен болсо, анда ал эмнени кааласа таба алат. Анткени Алла Тааланын казынасы чексиз. 38. Адамдын жүрөгүндө зикирден башка эч нерсе толтура албай турган бир булуң бар. Качан зикир жүрөктө элесе, анда ал ошол эле булуңду толтурмак турсун. Балким зикир кылуучуну байлыксыз бай кылат, уруусуз жана уюмсуз эле, даражалуу жана бийликсиз эле падыша кылат. Ал эми зикирден кайдыгер болгон адам анын байлыгы, дөөлөтү, уруусу жана бийлиги болсо да кор болот. 39. Зикир чачылганды чогултат жана чогулганды чачат. Алысты жакындатат, жакынды алыстатат. Чачылганды чогултат дегени ар кандай жүрөктөгү ой санаа чочуркоолорду кетирип, ал адамды жыйынтыктуу кылат. Чогулганды чачат дегени адамда чогулган кайгы, муң, ой саналарды ар тарапка кетирип, чогулган күнөө каталарды кетирет жана адамды ээлеп алган шайтандардын аскерин туш тарапка кубалайт. Акыретти жакындатат жана жакын болгон бул дүйнөнү алыстатат. Зикир бул адамдын жүрөгүн уйкудан ойготот, кайдыгерликтен чыгарат жана дил качанга чейин уктай берсе, анда ал бардык жакшылыктардан кур калат. 41. Зикир бул Алланы таануу мөмөсүн бере турган дарак. Суфилердин тилинде ал даракта абалдардын жана даражалардын мөмөсү болот. Зикир канчалык көп болсо, бул бактын тамыры ошончолук бекем болот. Тамыр канчалык бекем болсо, түшүмү ошончолук көп болот. 42. Алланын зикири пендени Аллага ушунчалык жакындатып, ал мени менен бирге деген сезимди пайда кылат. Куранда айтылган: "Чындыгында Алла такыбалар жана жакшы иштерди жасоочулар менен бирге." Нахл сүрөсү 128-аят. Хадисте келген: "Мен мени эстеген кулум менен биргемин." Башка хадисте: "Мени эстегендер менин кишилерим, мен аларды өзүмдүн мээримимден ажыратпайм. Эгер алар күнөөлөрү үчүн тооба кылышса, анда мен алар үчүн досмун. Эгер алар тооба кылбай турган болсо, анда мен алар үчүн дарыкермин. Себеби мен аларды күнөөлөрдөн тазалоо үчүн кайгы кыйынчылыктарга салам" деп айтылган. Зикирдин себебинен Алла Таала мени менен бирге деген сезим пайда болот. Бул сезимди эч бир нерсе менен салыштырууга болбойт. Аны сөз менен айтып, калем менен сүрөттөп жазууга мүмкүн эмес. Анын таттуулугун аны татып көргөн гана адам сезе алат. Эй Алла, мага да андан бергин. 43. Зикир кулдарды бошондукка чыгарууга, байлыкты таратууга жана Алланын жолунда жихад кылууга барабар. 44. Зикир бул шүгүр кылуунун тамыры. Зикир кылбаган пенде шүгүр кылууну да толук аткара албайт. Бир хадисте келген: Муса алейхиссалам Алла Таалага мындай деп кайрылды: "Сен мага сансыз неаматтарды бердиң. Ошондуктан сага көбүрөөк шүгүр кыла турган жолду мага айт." Алла Таала мындай деди: "Сен канчалык мени көбүрөөк зикир кылсаң, анда ошончолук мага шүгүр кылган болосуң." Башка бир хадисте Муса алейхиссаламдын мындайча өтүнүшү тууралуу айтылган: "Эй Алла, мен сенин улуулугуңа ылайыктуу кылып, кантип шүгүр кылсам болот? Алла Таала, сенин тилиң ар дайым зикир менен нымдалып турсун" деди. 45. Алланын астында такыбалардын арасынан эң кадырлуусу дайыма зикир менен алек болуп жүрүшкөндөр. Себеби такыбачылык бейишке жеткирет. Ал эми зикир болсо, Алла Таала дайыма мени менен бирге деген сезимге жеткирет. 46. Жүрөктө бир каттуулук бар. Ал зикирден башка эч нерсе менен жумшарбайт. 47. Зикир бул жүрөктөгү бардык оорулар үчүн шифа. 48. Зикир бул Алла менен достошуунун тамыры. Ал эми зикирге кайдыгерлик кылуу болсо, Аллага душмандык кылуунун тамыры. 49. Алланын неаматтарын жакындатууда жана Алланын азаптарын алыстатууда зикирге эч нерсе тең келе албайт.
50. Zikir kılучыга Allah'ın mehrimi jana периштелердин дуалары түшүп турат. 51. Kim bul dünýede ele жашап туруp, бейиштин багында жүргүсү келсе, анда ал зикирдин жыйындарында олтурсун. Себеби зикирдин жыйындары бейиштин багы. 52. Zikir жыйындары бул периштелердин жыйындары. 53. Allah Taala zikir kılучылар туурасында периштелерине сыймыктанат. 54. Дайыма өзгөлтүксүз зикир кылуучу пенде бейишке күлүмсүрөп кирет. 55. Бардык амалдар Allah'ın zikir kılуу үчүн гана коюлган. 56. Кайсыл амалдарда зикир көбүрөөк болсо, ошол эң жакшы амал болот. Кайсыл орозодо зикир көбүрөөк болсо, ошол эң жакшы орозо болот. Кайсыл ажылыкта зикир көбүрөөк болсо, ошол эң жакшы ажылык болот. Жихад жана башка амалдардын да өкүмдөрү ушул сыяктуу болот. 57. Zikir nafil namazlarının jana başka nafil ibadattарын ордун толтурат. Hadiste kelgen, кедей адамдар пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламга, бай адамдар ахиретте бийик даражаларга ээ болушат. Ороза менен намаздалар биз менен бирге. Алар бай болгондуктан ажылыкта, умрада, жихадта алдыга озуп кетип жатышат деп арызданышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Мен силерге ушундай бир нерсени айтайынбы? Ал нерсени кылбастан эч ким силерге жете албайт" деди. Соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир намаздан кийин Субханаллахи, Альхамдулиллахи, Аллаху акбар деп окуп жүргүлө деди. Жана зикир ажылык, умра, жихад жана башка ибадаттардын ордун толтура турган нерсе экендигин айтты. 58. Zikir başka ibadattар üçün öte çoğun jardamчы. Antkeni көп zikir kılunun sebebinен ар bir ibadat süykümdü bolu baştayt. İbadatlarda rahat kele baştayt. Jana eç bir ibadatta kıyınçılık kalbayt. 59. Zikirdin jardamı menen ар bir kıyınçılık жеңил болот. Ар bir tatal nerse jönököy bolot. Köngüldögü ар kандай жүктөр жеңилдейт жана ар bir kaygı kapa ketet. 60. Zikirden jardam menen жүрөктөгү коркунуч кетет. Allah'ın zikiri тынчсыздануунун ордуна бейпилдикти пайда кылууда жана жүрөктөгү коркунучту жок кылууда өтө чоң салымы бар. Мында зикирдин өзгөчө таасири бар. Себеби канчалык зикир көп болсо, ошончолук бейпилдик болот да коркунуч жоголот. 61. Zikirдин жардамы менен адамга өзү аткара албай турган, кыйын иштерди аткарууга жардам бере турган өзгөчө бир күч кубат пайда болот. Себеби качан Фатима радиаллаху анха жаргылчакты тартуунун оордугунан жана үй иштеринин кыйынчылыгынан кыйналып, бир кызматчы берүүсүн сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жатаардын астында Субханаллах, Альхамдулиллахты 30 жолудан жана Аллаху акбарды 34 жолу окууга өкүм берген эле жана бул амал үй кызматчысынан жакшыраак деп айткан болчу. 62. Акырет үчүн амал кылуучулардын баарысы бири-бири менен жарышат. Бул жарышууда зикир кылуучулар баарынан алдыда турушат. Умар Маула Гуфра рахматуллаху алейхиден айтылган: Кыямат күнү адамдар кылган амалдары үчүн сооп ала башташканда, көпчүлүгү эмне үчүн биз зикирге бекем болбодук? Бул эң жеңил амал эмес беле дешип өкүнүчтө болушат. Bir hadiste Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муфаррид адамдар алдыга озуп чыгышты деди. Сахабалар радиаллаху анхумдар муфаррид деген ким экендигин сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Булар зикирди өтө жакшы көргөндөр. Анткени зикир алардын бардык оордуктарын жеңилдетет" деп жооп берди. 63. Алла Таала зикир кылуучулардын чынчыл экендигин бышыктайт жана аларды чынчылдар деп айтат. Кимди Алла Таала өзү чынчыл деп айткан болсо, анда ал калпычылар менен чогуу тирилүүсү мүмкүн эмес. Hadiste kelgen, качан пенде ла илаха иллаллах валлаху акбар деп айтса, анда Алла Таала менин пендем чындыкты айтты. Менден башка ибадат кылууга татыктуу зат жок жана мен баарынан улукмун деп айтат. 64. Зикирдин себебинен бейиште үйлөр курулат. Качан пенде зикир кылуусун токтотсо, анда периштелер дагы курулушту токтотушат. Качан алардан эмне үчүн курбай токтотуп койдуңар деп суралганда, алар курулуш материалдары түгөнгөнүн айтышат. Bir hadiste kelgen, kim 7 жолу Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахул азим деп айтса, анда ал үчүн бейиште bir сарай курулат. 65. Зикир бул тозоктон тосуучу тосмо. Эгер бир жаман иши үчүн тозокко татыктуу болуп калса, зикир аны менен тозоктун ортосунда тосмо болот. Зикири канчалык көп болсо,
тосмо да ошончолук бекем болот. 66. Зикир кылуучулар үчүн периштелер кечирим дуасын кылышат. Амр бин Ас радиаллаху анхудан айтылган: качан пенде субханаллахи ва бихамдихи же альхамдулиллахи раббил аламин деп айтса, анда периштелер: эй Алла, бул пендеңдин күнөөлөрүн кечир деп дуа кылышат. 67. Тоо же талаларда Алланын зикири кылынса, анда алар сыймыктанышат. Хадисте келген: бир тоо экинчи тоодон бүгүн сенин үстүңдөн зикир кылуучу өттүбү деп сурайт. Эгерде ооба өттү деген жооп болсо, анда ал тоо өтө кубанат. 68. Зикирдин көптүгү эки жүздүүлүктөн бошотот. Анткени Алла Таала эки жүздүүлөрдүн сыпатын мындайча баяндаган: Алланы өтө аз эстешет. Каб Ахбар радиаллаху анхудан риваят: кайсыл пенде Алланы көп зикир кылса, анда ал эки жүздүүлүктөн кутулат деген. 69. Зикирде башка ибадаттарга салыштырмалуу, аларда болбогон зикирдин өзгөчө бир даамы бар. Эгерде зикирди мындан башка эч кандай баалуулугу болбосо деле, ушул эле нерсе зикирдин артыкчылыгына жетиштүү болмок. Малик бин Динар рахматуллаху алейхи: бир нерсенин даамын татуучулар эч бир нерседе зикирдин даамына барабар болгон даам таба алышпайт деп айткан. 70. Зикир кылуучулардын жүзүндө бул дүйнөдө сүйкүмдүүлүк, ал эми акыретте нур болот. 71. Ким көчөлөрдө, үйлөрдө, сапарда жана сапарга чыкпаган учурларда зикирди көбүрөөк кылса, анда кыямат күнү анын көптөгөн күбөлөрү болот. Алла Таала кыямат күнү тууралуу мындай дейт: ал күнү жер өзүнүн кабарын айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: билесиңерби, ал кандай кабар деп сурады. Сахаба радиаллаху анхумдар ал тууралуу билбегендиктерин айтышты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди: кайсыл эркек жана аял кандайдыр бир ишти жер бетинде кылган болсо, анда ал тууралуу жер ошол күнү ушундай бир убакта сен менин үстүмдө бул жакшы же жаман ишти кылгансың деп айтат. Ошондуктан ар кандай жерлерде көбүрөөк зикир кылуучулардын күбөлөрү да көп болот. 72. Тил канчалык зикир менен алек болсо, анда ал ошончолук калптан, ушактан, бекер сөздөрдөн жана башкалардан сак болот. Анткени тил унчукпай турбайт. Ал же Алланын зикири менен алек, же болбосо бекер сөз менен алек болот. Жүрөктүн абалы да ушул сыяктуу эле болот. Себеби эгер пенде Алланы сүйүү менен алек болбосо, анда ал махлуктарга болгон сүйүүгө батат. 73. Шайтандар адамдардын ачык айкын душмандары. Алар ар кандай жолдор менен адамдарды коркунучка салышат да, соң андан аларды туш тарабынан курчап алышат. Бардык жагынан душмандар курчап алган адамдын абалы белгилүү да. Душмандардын ар бири колунан келгенинче кыйнагысы келип турат. Зикирден башка бул шайтандардын аскерлеринин мизин кайтара турган эч нерсе жок. Көптөгөн хадистерде шайтандарды жакын жолотпой турган, жатар алдында окса, түнү бою коргой турган көптөгөн дуалар келген. Хафиз бин Кайим рахматуллаху алейхи да көптөгөн мындай дуаларды айткан. Андан башка да автор 6 бөлүмдө зикирдин артыкчылыгына таандык болгон фазилеттерди айткан. Анан ал өзгөчө убактарда окула турган өзгөчө дуаларды 75 бөлүмдө айткан. Китеп узарып кетпесин деген максатта алардын баардыгы бул жерде айтылган эмес. Кимге тауфик берилген болсо, анда ага ушул айтылгандар деле ашыктык кылат. Ал эми кимге тауфик берилбеген болсо, анда ага миңдеген фазилеттер да пайдасыз. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар. Чогулуш жыйын таалимдерде Аллахты зикир кылуу. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят: Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: мечитте отурган жамаат Аллахты зикир кылышпаса, пайгамбарга салават айтышпаса, алар өкүнүп кала турган абалга учурашат. Аллах Таала кааласа аларга азап берет, кааласа кечирет. Тирмизи. Мечитте чогулган жамаат Аллахты зикир кылса, алардын айланасын периштелер курчап алышат. Алардын үстүнө Аллахтын рахматы жайт жана аларга Аллахтан кечирим болот. Бул нерсе Аллах тараптан билдирилет. Ибн Маджа. Жолдордо, көчөлөрдө жүргөн абалда Аллахты зикир кылган адамдарды кыдырып издеген периштелер бар. Алар Аллах Тааланы зикир кылган инсандарды көргөн абалдарында башка периштелерге: келгиле, издегенибиз бул жерде дешет. Периштелер аларды асманга чейин ороп алып айланышат. Аллах пенделерин абалын билип турса да, периштелеринен сурайт: пенделерим эмне деп айтып жатышат? Алар сага таспих, такбир, тахмид айтып жатышат. Айып кемчиликтерден алыс экениңди, улуулук, бийиктик бир гана сага таандык экенин дагы ар кандай мактоо бир гана сага жарашыктуу экендигин айтышат.
Алар мени көрүшкөнбү? Жок, көрүшпөгөн. Мени көрүшсө алар эмне болмок? Сени көрүшсө, сага болгон баш ийүүлөрү бекемделмек. Сага дагы көбүрөөк таазим кылышар эле жана дагы көбүрөөк зикир кылышмак. Менден эмнени каалашат? Сенден бейишиңди каалашат. Алар бейишти көрүшкөнбү? Жок, көргөн эмес. Көрүшкөндө эмне болмок? Көргөн болушса дүйнөгө азыраак кызыгып, нысаптуу, акыбеттүү таккыбаа болушар эле. Менден алар эмнеден сактоо сурашат? Тозогуңдан сактоо сурашат. Алар тозокту көрүшкөнбү? Жок, көрүшкөн эмес. Көргөндө эмне болушмак? Көрсөлөр күнөөлөрдөн алыс болуп, дагы да өтө коркушмак. Силер күбө болгула. Мен аларды кечирдим. Периштелерден бири ушундай деди. Алардын арасында олтурбаган баланча киши дагы бар эле. Алар менен дос болгондор жаман болушпайт. Алар дагы аларды өздөрүнө окшош Аллахтын зикирине тартышмак. Бухари. Бул баян ыйык айлар жана кабыл болгон дуалар аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин каналга катталыңыздар жана биздин видео баяндар менен башка мусулмандарга да бөлүшүп туруңуздарды суранабыз. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Зикирдин пайдасы. Абу Саид Худри радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Бул дүйнөдө жумшак төшөктөрүнүн үстүндө олтуруп алып, Алланы зикир кылышкан көптөгөн адамдар бар. Ошонун себебинен Алла Таала аларды бейиштин эң жогорку даражаларына жеткирет. Бул дүйнөнүн кыйынчылыктарын башынан өткөрүү жана мүшкүл иштерге чыдоо акыреттеги даражасынын көтөрүлүшүнө себепчи болот. Дин иштеринде адам канчалык көп кыйынчылыктарды башынан өткөрсө, анда ал ошончолук бийик даражаларга татыктуу болот. Бирок Алланын зикири ушундай касиетке ээ болгондуктан, аны жумшак төшөктөрдүн үстүндө олтуруп алып кылса да, ал даражанын көтөрүлүшүнө себепчи боло алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан сөзү бар. Эгер силер зикир менен дайыма алек болсоңор, периштелер төшөгүңөрдүн үстүндө да, көчөдө да силер менен кол алышып көрүшө башташат. Бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муфараддар алга чыгып кетишти деди. Сахаба радиаллаху анхумдар муфараддар кимдер деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтө берилгендик менен Алланы зикир кылгандар деп жооп берди. Ушул хадистин негизинде суфилер айтышкан: падыша жана жетекчилерди зикир кылуудан тоспогула. Анткени алар ошол зикирдин жардамы менен жогорку даражаларга жетүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Абу Дарда радиаллаху анху жакшылыктарда жана кубанычтарда Алланы эстеп зикир кыл. Анын пайдасы кыйынчылык жана оор иштерде сага тиет дейт. Салман Фарси радиаллаху анху мындай дейт: пенде рахатта, жакшылыкта жана байлыгы бар учурларда Алланы эстеп зикир кылса, соң ал кандайдыр бир кыйынчылыкка же мүшкүл ишке дуушар болсо, периштелер бул үн алсыз кулуңа тиешелүү болгон тааныш үн деп айтышат. Соң алар ал пенде үчүн ортомчу болушуп, Алладан ага кечирим сурашат. Ал эми эгер пенде жыргалчылык учурларда Алланы эстебесе, соң ага кандайдыр бир кыйынчылык келсе, периштелер бул кайсы тааныш эмес үн дешет. Ибн Аббас радиаллаху анху айткан: бейиште 8 дарбаза бар. Алардын бири зикир кылуучулар үчүн гана чектелген. Bir hadiste kelген: Алланы көп эстеп жүргөн адам 2 жүздүүлүктөн кутулат. Ал эми башка хадисте Алла Таала аны сүйөт деп айтылат. Bir жолу сапардан кайтып келе жатып, bir жерге жетишкенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алдыга өтүп кетишкендер кайда деп сурады. Сахабалар кээ бир тез жүргөндөр алдыга өтүп кетишкендиктерин айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтө берилгендик менен Алланы зикир кылып, алдыга өтүп кеткендер кайда? Ким бейиште толугу менен рахат алгысы келсе, анда ал Алланы көп зикир кылсын деди. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар. Абу Дарда радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir жолу өзүнүн сахабаларына: силерге бардык амалыңардан жакшыраак болгон нерсе жана эгеңердин алдында эң таза болгон, даражаңарды көтөрө турган, Алланын жолунда алтын, күмүш сарптагандан да жакшыраак жана Алланын жолунда жихад душмандарды өлтүрүп же өзү курман болгондон да жакшыраак нерсе тууралуу айтып берейинби деди. Сахабалар: албетте айтыңыз деп суранышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал Алланын зикири деди.
Бул маани жалпы абал жана ар убакты эске салуу менен айтылган. Болбосо учурдагы зарылчылыктарды эске алганда садака, жихад жана башка амалдар баарынан артыгыраак болот. Ошондуктан кээ-бир хадистерде алардын артыкчылыктары тууралуу айтылган. Бирок алардын зарылчылдыгы убактылуу болот. Ал эми Алланын зикири болсо туруктуу нерсе. Анткени ал зарыл жана баарынан артык. Bir hadiste Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ар бир нерсе үчүн анын кирин тазалап кетире турган куралы бар. Мисалы, кийим жана дене үчүн самын, темир үчүн от жана башка ушул сыяктуу. Жүрөктү тазалай турган нерсе бул Алланын зикири. Зикирден артыгыраак Алланын азабынан куткара турган эч нерсе жок. Бул хадисте зикир жүрөктү тазалай турган нерсе деп айтылып жаткандан кийин, ушунун негизинде зикирдин бардык ибадаттардан жакшыраак экендиги бекемделип жатат. Ар бир амал ихлас менен кылынганда гана ибадат деп эсептелет. Андыктан мунун негизи жүрөктүн тазалыгына байланыштуу болот. Ошондуктан кээ-бир суфилер бул хадисте тил менен эмес, балким жүрөк менен болгон зикир тууралуу айтылган деп айтышат. Жүрөк менен зикир кылуу бул ар бир көз ирмемде Алла менен байланышта болуу. Ушундай абалда зикир кылуу бардык амалдардан жакшыраак экендигине эч кандай шек жок. Анткени ошондой абалга жеткен учурда эч бир ибадаттын түрлөрүн таштоо мүмкүн эмес. Бүткүл ички жана сырткы дене мүчөлөр жүрөккө баш ийет. Жүрөк эмнени кааласа, бардык дене мүчөлөр да ошону каалайт. Сүйгөн адамдын абалын ким түшүнбөйт? Мындан башка да көптөгөн хадистерде зикирдин баалуулугу айтылган. Кимдир бирөө Салман радиаллаху анхудан кайсыл амал эң улук деп сурады. Ал: сен Куран окуган жок белең? Куранда Алланын зикири эң улук деп айтылат. Ошондуктан Алланын зикиринен артык эч нерсе жок деди. Салман радиаллаху анху таянып жаткан аят 21-чи паранын 1-чи аяты. Маджалисул Абрардын автору айтты: бул хадисте Алланы зикир кылуу садакадан, жихадтан жана башка ибадаттардан жакшы деп айтылган. Себеби хадистеги негизги максат бул Алланы зикир кылуу. Ал эми башка ибадаттар болсо, буга себепчи жана курал болот. Зикир да экиге бөлүнөт. Биринчиси тил менен зикир кылуу, экинчиси болсо жүрөк менен зикир кылуу. Бул тил менен зикир кылгандан да жакшыраак. Ал жүрөк менен зикир кылуу муракаба жана жүрөк менен ойлонуу болот. Хадистен бир аз эле убакыт ойлонуу 70 жылдык ибадаттан артыгыраак деген маани түшүнүлөт. Муснат Ахмадда Сухайл радиаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: Алланын зикири Алла жолуна малды сарптагандан 700 000 эсе жакшыраак болот. Жогордагы айтылган убактылуу болгон садака, жихад жана башка ибадаттар зарыл болгон учурларда алардын баалуулугу өтө жогорулайт. Ошондуктан бул амалдардын баалуулуктары айтылган хадистерде эч кандай талашуунун кажети жок. Мисалы бир хадисте Алланын жолунда бир аз убакыт туруп коюу үйдөгү 70 жылдык намаздан да артыгыраак деп келген. Албетте, намаз эң улук ибадат. Бирок капырлар кол салган учурда жихад намаздан да артыгыраак болот. Бул баян Фазаил амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар. Абу Муса радиаллаху анху Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат: Алланы эстеген адам тирүү сыяктуу, ал эми аны эстебеген адам өлүк сыяктуу. Жашоону баары сүйүшөт жана өлүмдөн баары коркушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Алланы зикир кылбаган адам тирүү болсо да өлүк деп эсептелинет. Анын жашоосу да максатсыз. Фарс акын айткан: мен жашаган жашоону жашоо эмес деп айтышат. Тирүү деген өз досун колу менен узатат. Кээ-бир алымдар бул жүрөктүн абалы тууралуу айтылып жатат дешет. Ким Алланы эстеп жүрсө, анын жүрөгү тирүү. Ал эми Алланы эстебегендин жүрөгү болсо өлөт. Кээ-бир уламалар бул жерде пайда жана зыян салыштырылып жатат дешет. Ким Алланы зикир кылган адамды кыйнаса, ал тирүү адамды кыйнаганга барабар. Ал үчүн өч алынат жана кыйнаган адам кылганы үчүн жооп берет. Ал эми Алланы зикир кылбаган адамды кыйнаган адам, ал өлүк адамды кыйнап жаткан менен барабар. Ал болсо өлүк өзү үчүн өч ала албайт. Суфилер айтышкан: бул жерде түбөлүк жашоо жөнүндө сөз болуп жатат. Анткени чын жүрөктөн Алланы көп зикир кылуучулар эч качан өлүшпөйт. Балким алар бул дүйнөдөн өтүшкөндөн кийин да тирүү деп эсептелинишет. Куранда шахиддер тууралуу эскертилгендей,
Алар Алланын астында терүү. Ал Имран сүрөсү 169-аят. Ушул сыяктуу алар үчүн да өзгөчө жашоонун түрү бар. Хаким Тирмизи рахматуллах алейхи мындай дейт: Алланы зикир кылуу жүрөктү сергитет жана жумшартат. Ал эми эгер жүрөктө зикир жок болсо, анда жүрөк нафстын ысыктыгынан жана каалоонун отунан кургап, каттуу болуп калат. Ошондой эле дененин калган мүчөлөрү да Аллага моюн суналбай калып, тоң моюн болот. Эгер аларды чоём деп тартсаң, куураган бакты ием деп сындырып алган сыяктуу, аларды да сындырып аласың. Аны аралап, отун катары гана пайдаланса болот. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар. Абдулла бин Бусыр радиаллаху анхудан риваят. Бир сахаба радиаллаху анху бир жолу: "Эй Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, албетте шариятта көптөгөн өкүмдөр бар. Бирок мага адат кылып ала тургандай бирөөнү айтыңызчы" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Тилиңди ар дайым Алланын зикири менен нымдап жүр" деди. Дагы бир хадисте Муаз радиаллаху анху мындай дейт: Бир жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен коштошуп жатып, Алланын эң сүйүктүү амалы кайсы деп сурадым. Ал: "Тилиң Алланы эстеп, зикир кылып ным болуп турган кезде сага өлүм келсин" деди. Коштошуп жатып деген сөздү мындай деп түшүнүү керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муаз радиаллаху анхуну яманга амир кылып, ямандын элине исламды таратуу жана дин үйрөтүү үчүн жөнөткөн эле. Ошол жакка жөнөтүп жатканда Муаз радиаллаху анху бир топ суроолорду берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага жооп берип, өз кеңештерин берген. Шариятта көптөгөн өкүмдөр дегени бардык өкүмдөрдү милдеттүү түрдө аткаруу керек. Бирок алардын баарын аткарууда ийгиликке жетүү жана алардын баарын дайым аткарып жүрүү өтө кыйын. Ошондуктан сиз мага алардын ичинен ар дайым ага бекем болууга, ар кандай убакта, ар кайсы жерде, басып баратканда, турган абалда жана олтурган абалда аткарууга эң зарыл болгон амалды айтыңыз деп сураган. Бир хадисте айтылган: 4 нерсе бар. Ким аларга ээ болсо, ал бул дүйнөнүн жана акыреттин бактылуулугуна ээ болот. Биринчи, зикир менен алек болгон тил. Экинчи, Аллага шүгүр кылууга алек болгон жүрөк. Үчүнчү, кыйынчылыктарга чыдаган дене. Төртүнчү, өз нафсисине күйөөсүнүн алдында таза алып жүрүүдө жана күйөөсүнүн мал мүлкүнө кыянаттык кылбаган аял. Өз нафсисине кыянат кылуу дегени аялдын кандайдыр бир ыпластыктарга баруусун түшүндүрөт. Көпчүлүк алымдар нымдалган тил деп зикирди көп кылуу экендигин жазышкандыгы эл арасында белгилүү. Биздин үрп адатта деле бир киши башка бирөөнү көп эстеп, аны көп мактап сүйлөсө, ал жөнүндө ал баланчаны мактап айтып, тили ным болду деп айтылат. Бирок автордун ою боюнча бул жерде дагы бир маани болушу мүмкүн. Сүйгөн адамды айтып, кайра-кайра кайталоо менен оозду жагымдуу даам жана рахат сезилет. Сүйүү сабагын бир аз болсо да башынан өткөргөндөр үчүн бул белгилүү. Ошонун негизинде Алланы айтып, рахат ала турган даам менен эстесек деген маани болуп жатат. Мен зикир кылып жатышкан устаздарымдын кээ бирлерин бир нече жолу көргөн элем. Зикирди үн чыгарып кылууда ушундай бир сергектик пайда болгондуктан жанында олтургандарга да сезилер эле. Оозда жагымдуу таттуулук пайда болуп, ар бир адамга бул сезилет. Бирок бул сезим жүрөктө бир бугуп жаткан кусалык болгондо жана тил көп зикир кылуу менен алек болгондо пайда болот. Бир хадисте келген: Аллага болгон сүйүүнүн белгиси бул анын зикирине болгон сүйүү. Алланы жек көрүүнүн белгиси анын зикирин жек көрүү. Абу Дарда радиаллаху анху тилдери Алланын зикирине ным болгон адамдар бейишке күлүп киришет деп айткан. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.